Жабылбек Абдужалилов Ала Бука районунун Падик айылынын тургуну. Ал 2021 жылы 6,5 гектар жерге 6000 интенсивдүү көчөт тигип, кайракы жерди жашыл бакка айланткан. Көчөттөрдү сугаруу үчүн акылдуу тамчылатып сугаруу системасын ишке киргизген. Мурун арык менен кадимкидей эле сугарат элек. 30 литр, 20 литрлик скважина менен 6 гектарды 10 күн сугарат элек. 10 күнга 2000ден болсо 12000, 20000 светке акча кетет эле. Муну сугарыш кыйын, дары салыш кыйын эле. Азыр быйыл капельный койгондон кийин сугарышты 50% азайды. Суу сарпы, иш күчү азайды сугарышта. Кийин үнүмдүүлүгү ашты. Системанын өзгөчөлүгү белгиленген убакта, белгиленген өлчөмдө сууну бөлүштүрөт. Санариптик аппарат менен башкарылып, суу толук ичкен жерлерде, суу жетпеген жерлерде онлайн мониторинг кылууга жардам берет. Дагы бир артыкчылыгы көчөттөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатат. Акылдуу тамчылатып сугаруу системасы коңшу өзбекстандык ишкерлердин ортосунда түзүлгөн меморандумдун негизинде коюлган. 6 gektarimizni hammasini sektorlarga bo'ldik. Hammasi avtomat bo'ldi. O'zini vaqt soatida o'zi yonadi, o'zi o'chadi. 90 kubli filtr, nasos, hamma narsamiz avtomatik holda bo'ldi. Bu dalani ishini bitirishimizga 10 kun vaqtimiz ketdi. 10 kun vaqtimiz ketdi. Xudo xolasa 3 yildan 5 yilgacha garantiya berdik. Kelgusi yillarida ham 3 yildan 5 yilgacha garantiya vaqt tugagandan keyin ham ilojisi bo'lsa agar chaqirishsa kelib servis xizmatlarimizni ko'rsatib beramiz xudo xolasa. Бул ыкма райондо биринчилерден болуп колдонулуп жатат. Мындан улам аны жайылтуу максатын көздөп атайын семинар уюштурулган. Ага 3 райондон бак өстүрүүгө кызыктар тараптар чакырылган. Катышуучулар эскиче иштебей, жаңы инновациялык изденүүлөр керектигин үйрөнө алышты. Абдан пайдалуу болду бизге. Бул жерде азыр ушул тамчылатма сугаруу боюнча көп маалыматтарды алдык. Өзбекстандан келген адистер аябай жакшы маалыматтарды беришти. Негизинен азыркы күндө глобалдуу потепление болуп, анан суу тартышты жылдан жылга көбөйүп атат. Ошон үчүн сөзсүз бактарды ошо тамчылатма сугаруу ыкмасына өтүш керек экендиги дагы бир жолу далилденди. Элге жайылтуу, мындан биягына ушул жамгырлатуу системанын мынтип жакшылап иштеп элге мындай сиңип кетишине өбөлгө түзүү болду бүгүнкү максат. Бизде быйылкы жылдын эсебинен бир 10 гектар жакын тамчылатуу системалары орнотулуп, бактар уюшулду. Бул ыкма биринчи жолу болуп атат. Аксалапка чаткал, негизи эле Жалал Абад областында барбы жок билбейбиз. Ушул нерсени элге жайылтуу, ушу менен эл менен дыйкандар менен иштешүүдө. Аталган системаны адыр жерлерге рельефи начар, өндүрүмдүүлүгү аз жерге да орнотууга болот. Кайракы жерди интенсивдүү бакка айландырып, чоң киреше алса болот. Белгилей кетсек, райондо 69 гектар жерди тамчылатып сугаруу ыкмасы колдонулат. Диана Раимжанова, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району.